мындай бир көрсөң бир ынанып кетип, о, маселе чечилип кетиптир деп оозду ачыра турган проект эмес экен. Бул эми Газпромдун Мында Газпром ушул жерде турат экен да. Же анда жаман болсо дагы, улакчы болсо дагы, жана койчуманын баласы болсо дагы Оштун мэрин Токтурбаевди алып келиш керекпи, билбейм. Бетин үстүнө бир аял кирип кетти эле да. Скорый келип ызычуу менен алып кеткен. Зыяны өтө көп болууда. Эл деген дараткана кылып мына могул жерде тартып көрбөсөңүз. Мунун ичи азыр суу кирип ичи сасып жатат. Эртең мына жерде бир кылмыш боло турган болсо табылбай жүрө бериши мүмкүн, а мунун ичинде жаткан болушу мүмкүн бирөө. Участковый милиция бир билдирүү жазбаса, эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча мынтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, күбөлүктүүлүккө умтулат. Саламатсыздарбы, аты-жөнүм Ыдырыс Исаков, бүгүн Бишкектемин. Эми мен азыр бир нече сөздү, бир нече фактыны, ушу бир нече көрүнүштү бир сүрөттөп айтып берейин деп турам. Ал үчүн эми айрымдарыңыздарга катуу тийиши мүмкүн, бирок жумшагыраак кылып айтканга аракет кылам. Анткени камалып кетким келбейт. Ушул сөз үчүн эле камап койбосоңуздар керек. Эми мына караңыздар. Мен мына Орто Сай базарында турам. Бишкектемин. Бишкекте Орто Сай деген ушул эми аты чыккан базар бар. Буга чейин бир нече талаш тартыш жана башкалар болуп турган. Эми ушул базардын бул бетин карасаңыздар, наркы жактан тротуар келип атат, тетиги жактан мындай түз эле келет. Анан келип туруп, ушул жерге келгенде тротуар эмнегедир өзүнүн нугунан ылдыйга түшүп эле мына жака чыгып кетет экен. Эмне үчүн бул жер ушинтип чыгып кеткен дейм да. Анан мына жакта мына столба жолдун ортосунда турат мына. Анан бул чекеге өтүп калыптыр. Анан макул эми бурулсак бурулдук дейли. Бурулгандан кийин мына жерде эми курулуш жүрүп атыптыр. Бул алынса керек го, алынып мындан түздөлүп кетсе керек. Бирок кантип ушуга уруксат бердик дейм да. Мындай бир чоңураак эле жер турган болсо, ошону боло берет, мына жерге чейин чыга берсең болот деп берген окшойбуз да. Бул жердин архитектурасы, мэриясы дегендей. Анан эми машиналардын турганын караңыздар. Бул жерде ушул базардын администрациясын деле ушул жолду сен ал, убактылуу колдонууга. Парковка кыл, бирок ошол өзүң мындай бир жакшына кылып башкар, мына жерге, мына жолдо бири-бирине жолто болбогудай кылып машина токтот дагы, ошонун жанагы салыгын төлөп тур дегендей бир тартипти киргизиш керек беле. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз Тез Көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Анан мындай башаламан болбош керек да. Мына жакта форманы кийип алып тигилер деле жүрөт, бирок ошолор деле эптей албай атыптыр. Анан эми ушул маселени чечели деген окшойт. Бул жерде көп проблема болгон окшойт да. Ошодон улам анан мынтип баягы ротор деп коет. Ушул ротордук жанагы парковканы курушуптур. Анан өзү бул байкашыма караганда так болгону 10 орундуу ротор жанагы унаа жай деп койсок болсо керек эми. Же улоо жай дейбизби, унаа жай дейбизби, иш кылып же орусча айтканда парковка. Ушул ротордук парковка курулуптур. Анан эми менин бир таң калган жерим бар. Бишкектин мэриясы ушул 3 күндөн бери ушул ротордук жанагы эмени, ушул парковканы койгонун 3 күндөн бери айтып бүтө элек. Болгону өзү жалгыз экен. Анан мындайдан ушул шаарга канчасы орнотулат билбейм, бирок эми ушул бир ротордук ушул парковканы, бир конструкцияны куруп алып, эми 3 күндөн бери мактанып бүтө албайт да. Анан эң кызыгы бул болгону 10 эле машинаны баткырат экен. Ашыкча эмес.
бул мына жердеги проблеманы бир канча бир 0,0001% дагы чечкени көрүнбөйт да, байкалбайт. Эми мен айтат элем да, эгерде ушул Бишкектин мэри бир ушундайдан бир 2000 дананы шаар боюнча коюп же бир 10 000ди коюп, анан кийин мактанса бир жөн эле дейм да. Анан муну ой биз жөнөттүк, ой биз сатып алдык, ой биз Кыргызстанга салдык, тосуп алгыла деп наркы жактан жана Беларустун посолу. Мурдагы алдагы менин кесиптешим журналист Эрбол Султанбеков ал чыгып сүйлөдү. Андан кийин ой мына келди, мына куруп атабыз деп мэр чыгып сүйлөдү. Андан бери ушул басылбайт. Ушуну бир тим эле спектакль кылып кайра коюп атабыз жөн эле. Эми ушуга окшогон проблема да, эгерде мен айтат элем да ушуданчы. Эгерде эми мен мындай бир тарапты мактап, бир тарапты жамандагандан алысмын, бирок эми айла жок салыштырганга туура келет да. Кечээ жанагы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев чыкты дагы 100 гектар жерге көчөт эгип салды. Ал эми бир жок эле дегенде бир 40-50 миң көчөт эгилсе керек эми, мен билбейм аны. Ошол эми миңдеген көчөттү ошол жерге эгип салды. Ошондой кылып койсо булар анда кандай болот дейм да. Ал эми Ташиев эмени чекти билет окшойт. Ал болгону бир эле жолу чыгып сүйлөп койду, все болду, ошону менен токтоду ал. Жок, муну токтобойт да, ушул 10 баягы ушу 10 машинанын орду токтобойт. Ушу күнүгө крутитет, күнүгө чыгат. Күнүгө ар түрдүү эмес менен чыгат. Бул келе атат деп чыгат, анан коюлду деп чыгат, мына коюп иштеп атат деп чыгат. Кыскасы чыгып бүтпөй койду. Ошол эми анан мунун мына иштөө системасын көрөлү мына. Саламат, кандайсыз? Атамдын кумири келген турбайбы? Саламат. Саламат, кандайсыз? Жакшы. Мына жактыбы силерге кандай экен? Сон. Элге жакты. Жакшы койсун. Пайдалуу нерсе экен. Жок, пайдалуу экен. Мен азыр мисалы бул жерде парковщик иштейби? Сизби же кандай? Мен карап турдум машинага. Сизди өзү негизи сизге окшогонду койдурбай эле. Эми 10 машинага бирөө сиз ушуга эле жооп бересизби? Биз ушул 10 машинаны ошол жерге коюп чыгарып беребиз. Чыгарабыз, түшүрөбүз. Айтабыз кандай токтотушту, кандай кылыш керек правилаларын айтып беребиз. Бул мисалы эми болгону 10 эле машина экен эми. 10 машинага эртеден кечке отурасызбы ушинтип? Ооба, эртең менен 8тен кечки 8ге чейин турабыз ошол жерде. Айнын. Анда бул роботтун эмне кереги бар эле дейм да бир жагы. Билбейм, мен биздин жумушта эми, анан айтты. Тур деп турасыз. Эми жумушубузда, кылабыз да. Жок, мен 10 машина бар эмеспи? Кечеги 40-50 машинанын мессасын алып атпайбы? ооба, ошондой болуп атат, ооба. 1 сааттан 20 мүнөттөн киргенче. Ооба. Бир четинен караганда жакшы эле го. Жакшы эле бул. Эми мен просто жана жок, муну жаман дебейм. Мен болгону бир башка жагынан карагым келет да. Мисалы мындан караңыздар. Эми азыр биз заманбап мындай эмне деп коет, санариптик заманда жашап атабыз. Эми ошондой заманда мына жакта алдында бир күзгүсү болобу, балким. Андай болсо мисалы келесо болбосо керек, адамдар өздөрү келип ошого токтоп. анан кылып кирип кеткендер тетишме чыга Болот, аны ошон үчүн биз берден айтып турабыз, көрсөтүп турат берди. Жок, мен айтайын дегеним, ошондой болсо, анан өздөрү келип токтосо, өздөрү келип мына QR кодду басса эле, анан мына активация болсо, туурабы? Анан өздөрү эле коюп, өздөрү эле чыгып, мисалы сизди коюп эмне кереги бар дейм да? Кылса болот эми, ага пока эл көнөлөк да. Мына азыр турбай, мына чиптер бар да. 10 парковканыкы, ошо 10 бар. Мисалы, например, бул 7-чи буга еще чип бар. ошо баары эле мисалы мына 7-чи машина койду берге. Мисалы эми кичине эл бара көнсө, мисалы машинаны коет дагы, муну алат дагы берге тийгизсе эле, бүттүн машинаны көтөрүп кетет. Анан Бул чипти мисалы өзү алып кетет деп коебуз, мисалы если оператор жок болсо. Анан кайра келет дагы акчасын QR код менен төлөйт дагы, кайра бул жетини басат, машинаны жүрүп берет, муну кайра илет дагы, машинасын айдап чыгып кетип калат. Эми бул жаңы болот. Бирок муну жоготуп койсом эмне болот? Мисалы үйдө калтырып койдум дейли. Эми жоготуп койсо, значит, ошон үчүн оператор керек болгон ошол болот го. Анан мисалы бизде ключ бар, например. Биз ачып, может, ручной кылып чыгарып жүрүп беребиз да, кайра башка чип коебуз да. Ошон үчүн биз туруп атабыз ушул жерде. Аныңыздар жакшы экен, бирок ошонун башка жолу жок бекен дейм да. Мунун ичин ачып көрсө болобу? Эми аны эметкенге бул ушундай экен да. Эми бул бияк жөн эле компьютер эле эч кандай эмеси жок. Мен көрөйүн дегеним, эми ушунча аппарат коюлуптур, ушунча баягы датчиктер бирдеме жанагы эмне ушундай автоматтар турат, жана башка көрсөтүп кое берсеңиз жөн эле ачып эле. Бул эчтеке деле. Жок, эч нерсе эмес. Мен ошону айтып атам. Жанагы азыр мындай болуп атпайбы? Жанагы азыр Кытайга барсаңыз, роботтар тамак ташып жүрөт.
Анан алдынан адам мындай келип калса туруп турат экен. Лифтке бирге чыгып калсаңыз монтип сизди айланып монтип өтүп кетет экен. Робот өзү. Анан жанагы макул эми Кытай алыс экен дейли. Өзүбүздүн Кыргызды карайлы. Мына жерде жанагы эме бар. Жанагы автомойкалар бар. Самомойка деп коебуз. Эми ошого баягы акчасын салсаң суу чыгат. Болбосо суу чыкпайт эмне кылсаңыз дагы. Эми ошол сыяктуу эле мына жерге акчаны салса, машина чыкса, ошонун жанагы акча салган адамдын бир QR коду болобу, бирдемеси болобу, ошо бир белгисин мына жакта сактап калса, кийин ошону алып келип туруп мындай кылып туруп, мунун бассаң активация болуп машинаңды түшүрүп берсе, сизди коюп оора кылбаса, мунондой жоголуп кете турган ооба. Мен ал жагын билбейм. Жооп бере албайм аягыначы. Эми мен муну иштетип мурдун билсек анда айтмакпыздан. Бизде де биринчи жолу эле келип көрүп иштетип атабыз. Анан бака ал жөнүндө эч нерсе айта албайм, билбейм ал жөнүндө. Жо мен айтайын деген мындай болуп атат. Эртең мисалы эми Бишкек кичинекей шаар эмес да, билинбеген менен бул эми миллионник шаар баары бир. Миллионник шаар деп илгери бизде мектепте окутчу эле бул чоң шаарлар, булар мегаполистерди миллионник болгондо мегаполис болот деп. Эми демек биз мегаполисте жашап атабыз. Эми баары бир. Биз азыр өзүбүз мындай моюнга албашыбыз мүмкүн, өзүбүз мындай кенебешибиз мүмкүн, бирок эми биз баары бир калабайбызбы мегаполисте жашап атабыз. Эми ушундай миллионник чоң эми каяктык болсо деле эми ошондой мегаполисте жашап атып, анан мунондойдон жалгыз бирөөнү коюп алып, жаңылыкты айтып бүтө албай атабыз да ушу. Бир 2000 дананы же бир 10 000 дананы коюп алып койсок жакшы болот. Бул жаңы коюлуп атат. Коюлат да эми буюрса, жакшы болсо. Азыр жакшы болгудайбы, болгудай эмеспи? Мисалы канча деген Бир күндө канча машина? Эми ар кандай болуп калат. Кээде 30 машина, 40 машина, 20 машина ар кандай болуп калат. 30 машина болсо ошондо канча иштеп атасыз күнү? 750 сом болот. 750 сомдон 10 күндө 7,5 миң, 20 күндө 15 миң. Эми баягы ар кандай болуп калат. Кээде көбүрөөк. Саатына да бул кээ бирлер 2-3 саат койгондор бар, 2 саат койгондор бар. Жок, эми орто эсеби чыкты дейм. Эми биз ал жагын эсептебейбиз акчасын. Биз ой айланайын ушул жерде тирүү киши сузгак, тирүү киши катары. Мисалы мен бул QR код менен төлөгөн мисалы мага түшпөйт. Наличка төлөйт, мен өткөрүп берем, мисалы мага канчасы наличка түшсө ошону берем. QR код менен төлөгөндөр мага түшпөйт. Жок, мен аны түшүнүп атам. Бирок ушул жерде мындай канча машина ошол коюлуп атат, мындай өзүңүздүн байкоо бар да. Ар кандай болуп калат да. Бир күнү карасаң 30 машина болуп калат, бир күнү 20 машина, бир күнү 40 машина болуп калат. Жаңы эле ачылып атпайлы мына. 120-200 эле болду ачылганда. Ошодон бери мындай бир орто эсеби чыктыбы, чыкпадыбы? Бир суткага. Мен эсептебейм. Чынында биз бу жерде мен постоянно да иштебейм, мен исмем менен иштейбиз да. Тем более мен алардын баарын тең ар бир сому канча сом болду, канча машина кирип чыкканын карабайм. Жасабыз терге баары. Мисалы мен бүгүн 30 машина кирсем, эртеңки бала канча кирсет билбейм, же кечөө канча киргенин билбейбиз да. Ар ким алар өз. Баасы канча болду экен мунун? 1 сааты 25 сом. Жок, эмесин айтам, өзүнүн баасы. Билбейт экенмин сен. 10 миллион сомбу? Канча убакыттын ичинде актагыдай ушул темп менен кетсе? Билбейм мен бул ал жагын бааларын жасалышын туруп Мисал мындай кылалы мына, жөн эсептейличи мына. 8 миллион деп эсептейм мына, бирөө подсказка берип атат мага 8 миллион деп дейт. Эми бир күндө бир суткасына макул 200 машина кабыл алсын. Суткасына? 100 машина дейли мына. 2,5 миң сом акча болот экен. Эми биз муну 8 миллион сом деп айталы. 8 миллионду бөлөбүз 2500 сомго. Бөлө турган болсоң 3200 суткада ошол өзүн өзү актайт экен. Бул али бул жактын айлыгын кошпогондо. Электр энергияны кошпогондо. Эми азыр 8 миллиондучу. Эми ушуну азыр ушуну 30 күнгө жана шаардын эмесин азайтыш ошону 30 күнгө бөлүп коюп турсаңыз эми бир 30 күнгө бөлгөндө 106 ай экен. Эми 106 айды бөлөбүз 12 айга, ошондо 12 эме кылсак, ошондо 8 дээрлик 9 жыл болот экен. 8 жыл 8 ай болот экен да мындай алганда. Дээрлик 9 ай, 9 жыл. 9 жыл боло турган болсо, 9 жыл бул биринчиден иштейби, темир чыдабай, эме чирибей. Анан экинчиден бул мунулордун айлыгын кошо турган болсоң, дагы ошончо акча кошулган болсо, демек бул жок эле дегенде 15-16 жылдык жылда өзүн актай турган проект экен. Эми ошондой кылып отурбай эле дейм мен, эми мындай талкуулаганга укук бар да, эми мындай жок дегенде акыл жүгүртүп мындай турабы? Ошентип акыл жүгүртүп талкуулай турган болсок, ошо 16 жылда өзүн араң актай турган проекттен көрө, балким мисалы шаар мэриясы баягы муниципалдык жерлер бар. Азырынча мындай чөнтөктө турган. Ошондой
чөнтөктөгү жерлерди бекитип жаткан жерлерди же болбосо мындай бир өзүнүн жерин балким жеке ишкерлерге мындай өзүң ушуга көп кабаттуу жакшына бетондон салынган эле эмелерди кур, ушундай парковканы. Биз сени ушул бир 5 жылга же 10 жылга салыктан бошотобуз. Өзүң кур деп мисалы балким ушуга окшогон жолун сунуштайбы. Ошондо деле бир ишкер байыйт. Бир нече адамдын проблемасын чечет. Андан сырткары мамлекеттин акчасы үнөмдөлөт. То есть азыр мамлекет мынауга акча бөлдү да. Ошол акча бөлүнбөйт. То есть өкмөттүн, мэриянын чөнтөгүндө калат. Ал башка жумуштарды кылганга кетмек да. Анан азыр муну 8 миллионго алып келип алып. Анан дагы 8 миллиондой акчаны светине, краскасына, анан жанагы мунун айлыгына жана башкага берип отуруп, соцфондуна төлөп отуруп. Анан бул өзүн 16 жылда актабай, актай турган болсо дагы 16 жылдын ичинде бул кайра кулап калып, анан кайра жаңы башынан баштап, анан арасында бир кырсык болуп, бир машина ушул жерден бирдеме болуп кете турган болсо, аны төлөп, эми ошонун баардыгын эсептей турган болсоң, эми бул билбейм эми. Эми ушунчалык баягы ооба. Бутуруздагы евро. Ооба, мунуңуздарда эми окшотуптур эми. Эми 10 кишиге 10 машинеге ылайык ташталган. Ооба. Жокчу. Муну акылга салганда, баягы бу жерде турган парковкалардын немесине караганда бир чакасынан бир чөмүч суу алсаң азаят. Ооба. Ошол сыяктуу 10 машинеге ылайык ташталган бучу. Эми азыр 10 машиненин айырмасы деле жок болот азыр бул жерде. Биякта деле пробка, биякта деле пробка. Мен ошону айтып атам да. Жок, бул экономикалык жагынан айтып калганда. Кыргыздар бул нерсеге көнө элек да. Көнүшкө дагы көп нерселер, көп жылдар керек. Мына жерден акча алынабы алынбайбы жолдон? Ал деле 25 сом, бул деле 25 сом. Бул канча турсаң 25 сом. Бул саатына 25 сом. Ошон үчүн бул жакта баары бир кандай болсо дагы бул жакта койгон арзаныраак түшөт экен да. Бияк арзаныраак түшөт да. Болбосо мындайдан башына чейин куруш керек да, анчынча. Урматтуу ушул шаардын мэри, Бишкектин мэри Айбек мырза, мен сизди мурда да сындагам, азыр да сындаганга туура келип атат. Сиз өзүңүз туура түшүнөсүз. Андай кылбаса бир болбой атат. Себеби эмнеге? Себеби биринчиден бул өзү кымбат экен, менин оюмча. Жеке субъективдүү көз караш. Экинчиден бул ток менен иштейт экен. Бир адам муну көзөмөлдөп иштетет экен. Ошондо мунун ремонту, мунун өзүнүн баасы, иштеткен электр энергиясы, андан сырткары мына жерде иштеген адамдын акысы. Ошонун баардыгын кошуп келе турган болсоңуз, бул бир 15 жылда дагы өзүнү актагыдай эмес. Ал бир экономикалык жагы. Эми мунун мен ушунча сындаганга жараша сунушумду да айтып коеюн да. Туурабы? Мына мисалы Орто Сай базары. Бул жердеги парковка маселеси неден ушул проблема болуп атат? Бул ушул базардын айынан болуп атат. Эми ушул базарга мындай бир жакшылап сунуш кылсаңыздар болот да. Урматтуу базардын кожоюну, жакшы экенсиң. Сен мына базарды азыр снос кылып бир четинен ал дагы, бир четинен ошол баягы базарыңды бир эмес 2 кабаттуу кыл. Же болбосо астына ушул эле бойдон калтырам дей турган болсоң, анда астына каз дагы ошол парковка кыл. Же болбосо мындай бир четин бузуп алып, ошол жагын парковка кыл дагы, башка жагын анан башкача кылып чеч деген сыяктуу талапты койсоңуздар болот да. Ал үчүн мисалы мына биз кредитти берели. Ошол кредитти ал дагы, ошонуңду кур дагы, анан кредитти 10 жылда төлөйсүңбү, 20 жылда төлөйсүңбү, төлөй бер дей турган болсок, ошондо маселе биринчиден базардын өзүнүн эсебинен чечилет. Экинчиден, буга мынтип айлык төлөп бирөөнү кармап отурбайсың. Үчүнчүдөн, мынага окшогон нерсеге акча коротпойсуң. Мисалы азыр шаардын жанагы акчасы өзүнүн чөнтөгүндө калат. Мен эми ошентип ойлойм. Анан эми бул болбогон эле ошол баягы экономикалык жактан мындай пайдалуулугу аябай шектүү, көп деле ишенимдүү эмес. Анан шаарга эффективдүүлүгү деле өтө ишенимдүү эмес. Мындай бир көрсөң бир ынанып кетип, маселе чечилип кетиптир деп ооздачыра турган проект эмес экен. Анан ошону болгону бул бир тест экен. Мындай тестовый деп коет го, мындай бир сынак. Мындай сынап гана мындай көрүп тура турган бир нерсе экен. Эми ошол сынакы нерсе, мындай азыр сыналгыда турган нерсе. Эми сыналып аткан нерсе. Эми ушуну ушунча абашат кылып, ушуну ушунча дүркүрөтүп, Кыргызстан боюнча болгону 10 машина коюла турган бир конструкцияны айтып бүтө албай атабыз да, мактанып бүтө албай атабыз. Андан бир жагы мен намыстаныш керек деп ойлойм да, уялыш керек депчи. Ошол эми. Мына базардын өзү эле чечип кое турган нерсе да. Себеби базар турат да.
базарда акча түшүп атат да. Базар өзүнүн проблемасын өзү чечсин да. Эмне үчүн базар болуш керек дагы, анан базар бизге проблема кылып бериш керек шаарга. Базар проблемасын өзү чечсин. А биз мисалы мынага окшогон нерсени кайерге куруш керек? Балким кээ бир ишканаларга айтыш керек. Болгону парковкага деген местең орунуң аз экен. Ошон үчүн бул жерде сен монтип келген адам көп экен. Келген машина көп экен. Ошон үчүн сен монондойдон кур деп койсо, балким ошолор бир ишканалар курса жакшыдыр. Же бир кафе, ресторандар курса жакшыдыр. Ошондо дагы шаардын эсебинен эмес, мэриянын бюджетинен эмес. Ар ким өзүнүн эсебинен курса кааласа куруп ала берсин. А бирок муну деле ошентип койсо болот. Орто сай базар өзү курсун да. Мурда Кубатбек Байболовго карайт дейт эле. Ошол Кубатбек Байболовго чакырып эле айтыш керек да, Байболов мырза, базарды алыпсың убагында, макул насип кылсын. А бирок эми ошол парковка маселесин чеч да сен. Эмне сен проблема кылып бересиң, аны биз чечишибиз керекпи деп мэрия айтса болбойбу ушуну? Пайдасын Байболов көрсө, проблемасын мэрия көрсө, эл көрсө. Анан аны чечиш үчүн дагы кайра келип туруп мэриядан акча кетиш керекпи? Мен ушуну түшүнбөйм. Айбек мырза, эгерде мындай сиздерде мындай ушул логиканы бир карап көрүңүздөрчү. Мен катуу кетпейин эми. Бирок ушул логиканы мындай карап, Байболовду чакырып, убагында депутат деле болдуң, жаман деле болгон жоксуң. Чоң кызматтарда жүрдүң, мунуну ээлеп алыпсың, убагында менчиктештирип алган экенсиң, жакшы экен, насип кылсын, буйрусун өзүңө. А бирок бул проблеманы чечип кой да деп айтсак болот да туугандар. Болбойбу? Анан келип эле анан бул проблеманы чыгарып койсо, а биз өзүбүздүн эсебибизден, ушул мэриянын эсебинен мынанча миллионго деп муну куруп алып, анан муга дагы мынча миллион берип, аны иштетип, анан дагы ошол бир жалгыз ушул конструкцияны анан суткалап бир нече күндөн бери ушуну реклама кылып бүтпөй койдук да. Ошондо деле толбоптур азыр, канча машина? Бир да машина жок азыр. Мына жерде бир киши азыр, мына жакта бир жол проблемасы бар. Ошону чечсинчи, айтчы дейт, эми чечеби чечпей билбейм, айтып коюш парс. Ошого барайынчы эми. Макул, жакшы. Мына жерлерге деле мына эменин пызунун ичине кирсе керек эле, ушул жерлер придомовой земельный участок болуп, мына эмелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн. Мына менен барабар курулган да, туурабы? Тияк кафе болуп кеткен. Азыр мисалы мына машинага эме кылып көргөзсөңүз болобу, муну да чийип. Бул анча чоң, артына чeye берсек боло берет да. Ооба. Так. Азыр ошондо биз кандай десек, мунондойунан сызалы, мынау азыр баягы биз келген көчө, Анан наркы мунондой турат, Анан ошол жерден биз азыр турган жер, мына жерден кирдикпи монтип? Ооба. Мындай кирдик. Өзү негизи туш мунтип чыгып кетмек экен өзү, Негизи жол бар да. А бирок бул азыр мынтип кирет экен да, мынтип, анан мынтип, мунтип, ушинтип кирет экен да. Жерде школ. Анан бул жерге келип азыр тупик болуп калат ба? Ар жакта жол жок. Мына жерден улам. Азыр мындай кылып эме кылалы да. Мындай кылалы, бирок мына жерде азыр мына көп кабаттуу үй турат экен, мисалы, мына жер дейли. Анан мындай көп кабаттуу үйлөр турат дейли, мына үчөө турат дейли, үчөө төртөө турат окшойт. Эми ошонун баардыгынын мына жерде баягы ПЗУ деп коет, придомовой земельный участок деп коет. Ошол жерлердин бирөөсүнө мисалы онондой бир кафе курганга мына жерге уруксат берип койгон, мынантип. Анан дагы бирөөсүнө дагы бир жерге ушинтип уруксат берип койгон, мынантип. Анан мына жагына, мына кире беришине болсо мына жерде мынантип туруп, мынандойунан дагы бирөөгө участокко бир эмени уруксатты бериптир. Анан бул жагында мына жер бак экен. Бак жагы мындай бир аз мындайраак болуп турат, эми мындай турат. Мындан киргенден кийин мынтип турат. Келгенден кийин эле ошол мына жерге келдик, Мына кайсы? Мына жерде дагы бир көп кабаттуу үй бар экен. Мисалы бул көп кабаттуу үй мындай Г формасында турат экен. Анан наркы көп кабаттуу үйлөр мынантип нарааракта турат экен. Мынантип турат дейли. Эми ушулардын эмеси, мисалы муну азыр мынантип туруп бул буга чейин чыгыптыр дагы, мынантип туруп мунондойуна бул тосуптур, Бул тосуптур. Бул жолдун энине даже жолго кирип эле тосуптур десек болот. Мынандай эле тоскон окшойт бул. Туура эметип атасыз да, ар жагында көрсөңүз, аркы жагын. Ушундай болчу да, анан азыр кеңейткен аябай кылып. Аркы бетин көрөбүз, жолдун аркы бетичи. Көрсөңүз түп-түз кеңейткен, мондойдун баарын алып салган. Павильон иштеги жок азыр. Кенен аябай. Ошондо азыр мына көчөнүн аты барбы жокпу азыр биз турган жер? Бул Камская болуп калат да, Камская көчө мурунку аты. Мына көчөчү.
кайсы булбу? Мына. Советская көчө. Советский. Мынау? Бул Жукей Пудовкина. Чоң көчөлөрдөн магис. Чоң основной көчөлөр. Азыр эми мынау жер азыр 8 микрорайон. ооба. Бул жакка кириш үчүн вообще кире албайбыз да. Ооба, азыр Только бул жактан же үстүнөн же. азыр мынаны жакшылап көргөзсөң, мисалы мына жактан келдик биз. Мынантип кирип аткан маалда мына жердеги бир эмне ошол эмне кафе? Кафе эмне? Магазин. Үстү. Аты эмне ошонун, билесизби? Жок. Бир имарат мына жерде турат. Ооба. Мынантип бул жерден айланып өтөт экенсиң, кысылып, анан мынантип келет экенсиң, келгенден кийин мына жерге келгенде дагы кысылат экенсиң. Мына жерлердин бардыгынан монтип ушул имараттардын айынан мына жакта бир пиццерия бар беле? Ооба, империя. Ал дагы мына жакта турат да, жолдо турат да эми. Ооба, могу жери болуп калат да. Ооба. Ошонун айынан мына жер кеңейет экен бир аз. Кеңейип барып туруп, мына жерден кайра тарып туруп, мына жери биротоло жабылып калат экен мындан өткөндөн кийин. Мынантип эле жааптыр. Анан мына жагы жөн эле тротуар экен да эми. Тротуар болуп калды. Ооба. Ошондой эле мындай чоң эле көчө кылып чыгарып койсо сквозной. Жакшы болмок экен, а? Именно ушул жери калып калды да. Ар жагы жакшы чыгарган. Токтоң, азыр мынау мекеме эмне тосуп алган муну? Бул эми Газпромдун Мында Газпром ушул жерде турат экен да? офиси, главный офиси да. Анан эми Газпромдун алдында мынау короо турат экен, машина койбогула дептир, бирок ичинен култап коюптур. Бул жерге койгонго да болбойт деп коюптур да, эми балким билбейм эми. Бирдеме болуп качканда буяк менен кача турган кылып койгонбу, наркы жактан келет экен өзү. Наркы Советский деп аталган көчө менен наркы ошол Жукеев Пудовкина дейт, ошол эки көчө бири-бирин көрүп эле турат экен өзү. Ушул көрүп тура турган жерди ушинтип эметип коюптур, тосуп коюптур. Эми баягы мен айтып жүрөм да. Өзү ар кандай шаардын мобилдүүлүгү деген түшүнүк бар. Ал мобилдүүлүк деген адамдар канчалык А точкадан Б точкага жетүүгө канчалык көп жол болсо, көп жакын жолдор болсо, бири-бирин айлантпаган, пробкага тургузбаган жолдор канчалык көп болсо, ошончолук шаардын мобилдүүлүгү жогору деп эсептелет. Анан шаардын мобилдүүлүгү канчалык аз боло турган болсо, канчалык төмөн боло турган болсо, ошончолук шаарда пробка көп болот, машинанын кыймылы аз болот, адамдар нервный болот, проблема көп болот. Анан себеби эч кайсы адам машинанын ичинде күн ысыкта дымдалып тура бергиси келбейт. Күн суукта машинасынын печкасын жагып алып, ушул үйүнө жетпей, баягы ошол машинасында отура бергенди эч ким каалабайт. Машина мурда мындан бир 20-30 жыл мурун комфорт болгон, жагымдуу болгон, роскош болгон. Бирок машина азыр андай болбой калды да. Машина азыр бизге мындай рахат тартуулабайт көп деле. Машина болгону А точкадан Б точкага жеткире турган гана каражатка айланып баратат. Бирок ошондой маалда биз азыр машинада жөн отура бергенди биз жактыра бербейбиз. Эл жактырбайт азыр. Ошон үчүн машинада мүмкүн болушунча машинадан ошол А точкадан Б точкага батыраак эле жетип, батыраак эле ошол машинадан түшсөм дейт адам. Канчалык кымбат, канчалык комфорт машина болгон күндө дагы. Бул бүтүндөй ушул Газпромдун имаратыбы мына турган бардыгы? Бул квартира эмеспи? Жок. Мен мындай бир көп кабаттуу үй экен деп атпаймынбы? Жок. Анан булар ошончо имарат салыптыр бийик кылып. Анан өздөрүнө бир парковка салбаптыр да. Жок дегенде подвалында парковкасы барбы жокпу, Кудай билет. Бул эски здание болчу да, арендага башканда. Азыр өздөрүн көрүш керек. Газпром өзү эме кылсаң, жер берип койсоң, өзү деле мынау жана мектепти курган жагына өздөрү имарат салып деле чыгып кеткенге кубаты жете турган эле мекеме эле го дейм да. Ушунун айынан бул жака пробка же үстүнөн айланта берет экенбиз да, бир мына пробка же тиягы пробка да, бул жака пробка. Жөн эле айланып бара турган жер өзү. Мындай түз бара турган эле жер. Ушуну улантсымоо көчө көрдүңүзбү? Бул ачык. Кенен узушкан да. Чоң очуп былтыр мурда жасашты. Бирок ал дагы бизде калып калды да. Бизде ошондой мынантип бири-бирине мындай дал келбеген көчөлөр аябай көп экен да. Азыр эми наркы көчөгө мына жерге өтүш үчүн мына жактан чыккан күнүбүздө деле айланып наркы жактан барат экенсиз да, же мынтип айланып ылдыйдан чыгып келет. Жок, алны жок да. Ар жака кирип деле кереги жок. Бул жакты ачып койсо эле ар жака бул жака. Жок дегенде ушул жер жеңил демек. Ар жака кирип деле кереги жок да. Да. Так бул жер ошо мен ойлойм, мурун убагында ачык жол эле болгон болуш керек. Стоянкалар кенен. Мына биз турган жер мына Советский көчөсү. Мынантип турат. Эми мындан бул жака азыр мына жерге чейин келдик мынтип. Мындай барат экен дагы жол
ушул жерден булар тосуптур монантип. Газпром тосуптур. Газпромдун имараты турат дейли. Анан жол монантип бул жака бурулат экен. Монантип бурулат экен. Бурулуп алып анан дагы түздөлүп кетет экен. Анан ошентип баратып эле наркы башында мисалы монау жанагы Жукеев Пудовкин көчөсү дейт. Ошол жактан монау жерге дагы бир уруксатты берип коюптур монантип. Мынандай берген дагы монантип койгон. Ушул жерден жол негедир монантип ушул имараттын айынан. Анан монантип түздөлөт экен. Монау жерден мынтип туруп, анан кайра монантип түздөлөт экен. Ушул жердин эмне үчүн ушул жерди имарат курганга уруксат макул эми. Азамат жакшы экен, ишкер экенсиң деп туруп, бирок 4 метр кыскартып койгон монау жерден жолто болбосун деп койсо, мындан түзүрөөк эле монау жака чыгып кетсе боло турган жол экен эле, бирок аны кылбаптыр. Же жеп койгонбузбу, же сатылып кеткенбизби, же өзүбүздүн кызыкчылык барбы, же чындап эле ушунчалык Бишкектин архитектурасы уруксат берип атканда мындай сабатсызбы, эми Кудай билет аны. Анан Бишкектин мэрин айтат элем да, урматтуу мэр, сиз эми кээде келип туруп баягы өзүңүздөр мындай кызыл китебин берген, өзүңүздөр жеке менчикке чыгарып берген, мына Ататүрк паркы сыяктуу нерселерди бошоткула, снос кылабыз дейсиздер. А бирок ошол эле учурда бир дагы өзүңүздөрдүн араңыздардан бир архитектор камалбайт. Госрегистрден бирөө камалбайт. Жанагы мэриядан ошого токтомго кол койгондор камалбайт. Жерди ошол жерде кызматта отуруп, ошол учурда сатып алып алган, өзүнүн атына же кайнене кайнатасынын атына токтом чыгарган чиновниктер камалбайт. Анан сатып алган эл азыр жабыр тартып ошол жерди эми бошотуш керек деген сөздөрдү ошо демилгени кыласыз. А бирок монау жерде мисалы моного окшогон чындап эле элге керектүү, адамдарды мынтип жеңилирээк дем алдыра кое турган, ушундай шаардын мобилдүүлүгүн көтөрө турган, ошого таасир эте ала турган жерлерге келгенде көрбөйт экенсиздер да. Мен ушуга түшүнбөйм, логика каякта. Же бирөөгө өчөшүп иш кыласыздарбы, же бирөөгө каршы иш кыласыздарбы? Жөн эле элге шарт түзөбүз деп иш кылсаңыздар, анда ушуга окшогон нерселерди мындай, урматтуу Газпром мырза, сиз эми ушу жакшы экенсиздер, биз сиздерди сыйлайбыз, бирок эми монау жер жол ачпасак болбойт. Монау эки жак пробка болуп калды деп эле ачсаңыздар болобу дейм да. Же анда жаман болсо дагы, улакчы болсо дагы, жана койчумандын баласы болсо дагы Оштун мэрин Токторбаевди алып келиш керекпи, билбейм. Монау жерге монау курулуш башталыптыр. Бул Орто Сай базарынын батыш, түштүк батыш тарабы деп коелу. Анан ушул жагына монундай 1 2 3 4 5 кабаттуу экен, балким астында жертөлөсү дагы бардыр. Ошол 5-6 кабаттуу автоунаа токтотуучу жай курулуп атыптыр. Анан мынау буйртмачы дейт, ОСО Азия бизнес контракт дейт, разработчик проекта, подрядчик деп эме кылыныптыр. То есть муну мэрия курдурбай атыптыр. Демек мэрия жерин берди. Анан бул балким ГЧПнын баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк формасында ушул курулуш курулуп атат окшойт. Эми бул айланып тегеренип келип баягы Бишкектеги ошол айрыкча Орто Сай базарынын тегерегиндеги машиналардын жанагы башаламанын токтогонун жоюу максатында кылынып атканы ал түшүнүктүү. Анда маселе жок. Бирок мен азыр ушул Орто Сай базары жөнүндө бир башка нерсени айткым келет. Орто Сай базары бул мурда менин билишимче, эгер адашпасам, бул Кубатбек Байболовго караштуу болчу. Кубатбек Байболов мурда улуттук коопсуздук кызматын башкарганбы же башкы прокурор болгон беле. Анан жанагы жогорку кеңештин депутаты болгон, кыскасы аябай таасирдүү кишилердин бири болгон, Акаев учурунда айрыкча. Анан ошол киши убагында ошол жанагы базарды менчиктештирип алган экен. Анан базар андан бери эч өнүкпөптүр дээрлик. Балким Кубатбек Байболов бул базардын ушундай талаштуу экенин, арты барып баары бир мамлекетке тартылуу алынаарын сезгенби, же чындап эле кайдыгер болгонбу, иши кылып базарды дээрлик эч нерсе кылган эмес. Ошонун жанагы эмесин алып эле, жанагы ижара акысын алып эле отурган окшойт. Анан азыркылар келишти. Байкашымча ушул Орто Сай базарын толугу менен Бишкек шаардык мэриясынын балансына тартып алышты. Эми алгандан кийин эмне болуп атат? Азыр мен айтат элем да, мына жерге ушул парковканы курдуруп атат. Жакшы. Наркы жерге бир жанагы ротордук ошол парковка деп бир дананы бул жерге орнотуптур. Ал маселени чечпейт, ал түшүнүктүү нерсе. Эми муну канчалык деңгээлде чечет, мен билбейм. Бирок ушул базарда эле
ошол демек базарды мэриянын балансына алса, демек бул жерге ошол мэрия тарабынан бир директор коюлду. Базардын дирекциясы бар, өзүнүн кассасы бар, өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн мындай эсеп китеби бар да. Эми ошого эле, базарга эле айланайын директор, кел дагы мына базардын жарымын ошол 3 айдын ичинде бүтүр. Жарымын бузуп туруп, кимдин канча жери бар, ошолордун баардыгын аныкта. Аныктап туруп, эртең базарды бүтүрөсүн, астын казасын, астын толук парковка кыласың, үстүн биринчи кабатын базар кыласың, экинчи кабатын ашкана аттуунун баардыгын ушу үстүнө чыгарасың деп, мисалы, ошону 3 кабат кыласың десе, кылат. Аны ошол базардын өзү төлөй турган кылса болот. Мисалы, ошондо базар бул жерге жанагы машиналардын бир ушул парковканын азабын шаардык мэрияга проблема кылып жаратып бербеш керек да. Базар өзүн өзү эптеш керек. Базар өзүн өзү багыш керек. Өзүнүн көйгөйүн өзү чечиш керек. Парковка маселеси барбы? Подвал кылсын, ошого киргизсин. Жетпейби? 2 кабат подвал кылсын. Соода жайын кылсын. Үстүнө жанагы тамактануучу жайын кылсын. Бардыгын кылып, бардыгын батырса болот. Өзбекстан, Казакстанда ошондой кылып эле атышат. Аны бизде кылса эмнеге болбойт? Акча жок деши мүмкүн. Акча деген мына банк деген бар, кредит деген бар. Алсын, 5 жылга алсын, 10 жылга алсын, эсептеп чыксын. Канча жылда ошол базар өзүн актайт. Ошондой кылса болот. Азыр булар эмне кылып атышат? Азыр карасам, ичинде ошол жолдорун асфальттап атат. Булар ойлоп атат окшойт да, ушул биз Байболовдон артыкпыз. Эми Байболов кылбаган иштерди биз кылып атабыз деп. Кылып атканга жараша мындай эрдик кылсаң сүрө кыл дейт. Толугу менен кылыш керек да. Толугу менен маселени комплекстүү чечиш керек да. Азыр ортосуна жол кылып коесуң, азыр килтейген акчаны асфальтка кетиресиң. Аны менен маселе чечилбейт. Болгону ошол жердеги чаң гана басылат. И все, андан башка эч нерсе чечилбейт. Адамдарга бир аз ыңгайлуулук түзүлөт. Эгерде мен айткандай кылып туруп, жанагы кредитти алып туруп эле, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү кабатын кылып, жанагы элдин бардыгын батырып жүрсө болот ушул жерге. Машинаны дагы батырса болот, тамактануучу жайды дагы батырса болот, соода жайын дагы батырса болот. Бардыгын кылса болот. Жок, азыр андай кылбай, ушул эптеп көзгө көргөзүп, эптеп баягы бетин сылап, бетин жууп, баягы анча сулуу эмес кыздар бетин жанагы боёп анан сулуу болуп көрүнө калгандай, ал бир жуусаң кетип кала тургандай убактылуу нерсени булар дагы кылып атышат. Эми айла жок. Билбейм эмне дешти. Угушума караганда баягы Рамис Алиев деген күнүгө ошол жерде жүрөт экен. Анын ойлоп тапканы элдин бардыгын жанагы блогерлик кылып атып, телефонун көтөрүп, көрүнгөндү жанагы бүчө кыргыткандарды аңдып тартып жүргөндөгү жеткен жөндөмү, жеткен мындай шыгы ошолбу билбейм. Эми бул маселени кантип чечсе болот мисалы? Орто сайдын мындай картасын алып, мисалы мына Орто сай мынандай боло турган болсо, бул жагынан бир көчө өткөн, бул жагынан бир көчө өткөн. Ошол эки көчөнү эки жагынан жаап, мындай жаап туруп эле ошол жерге базарды чыгарып, мына 3 ай ушул жерде убактылуу соода кылып тургула. Ага чейин биз мына жерден баштап мына жерге чейин казабыз деп 2 кабат астына жер төлөө кылып туруп казып, 2 кабатты ошол жанагы 3 айдын ичинде толугу менен бүтүрүп койсо болот. 2 кабат эмес, мисалы жердин астында 2 кабат чыга турган болсо, үстүнө 1 кабат, анан дагы 1 кабат боло турган болсо, мына жердин үстү боло турган болсо, мына жердин үстү. Анда мына жагына ошол базар кылсын, а бул жагына жанагы тамактануучу жай кылсын. А бул жагы чатыр болсун. Болот да. Базар өзүн өзү актайт. 5 жылда, 10 жылда ошол курулушка кеткен акчаны актайт. Базар эми шаардык мэрия пайда табыш үчүн эле эмес да. Шаардык мэрия бул биринчи кезекте пайда тапкандан мурун элдин көйгөйүн чечиш керек, элдин маселесин чечиш керек. Эми бир жагынан карасаң, бул эми баягы мына жакта кедей киши жашабайт өзү. Көбүнчө ушул Бишкектин элитасы жашаган жер. Ошол байлардын базары деп аталат бул жер. Эми ошол байлар деле чыдайт да эми. Дүкөндөн соода кылып турса деле эч нерсе болбойт. Эми мына жактагы эми ишкерлер бар, да алар ызылдашат. Кредитим бар эле, ой базар мындай, ой базар тигиндей дейт. Бирок эми 3 ай чыдап тургула, 3 ай мына жолду тосуп берейин. Ушул жерге базарың чыгарып, жана соодаңды алып чыгып, ушул жерде соода кылып тур айланайын. Мына жерди биз казалы, курулушту куралы, бир эмес 3 этаж кылалы, айланасын тосолу, ичи баягы кышында сөөктү, ушу сөөктөн өткөн суук болбосун, жайында
ысык болбосун, ошого жайда салкын боло турган, кышында жылуу боло турган кылып имаратты куралы, ашканасы болсун, жанагы соода жайы болсун десе болот да. Жок, андай болбой атат азыр. Ансыз деле мындай карасаң соода бул жерде жалаң эмеде болуп атат, көчөдө болуп атат. Саламат. Саламат, кандайсыздар? Азыр мына асфальт басып атыптыр, Жок, менен сурайлыгынчы. Неге? Жок, асфальт басканы жакшыбы, жаманбы эми? Кереги жокпу бизге? Панделик күнү кылса болот эле. Понедельник базарсызыраак болобу, Панделик күнү эме болуп атат. Санден болуп атат. Жок, негизи айтам, мен мисалы ушуну азыр мынау асфальттап койсо, маселе чечилеби бул жерде, мисалы тыштагы парковка маселеси, башка маселелер чечилеби, чечилбейби? Билбей деген байга. Точно билбей. Мына азыр көрүп атасыңар, мына асфальтты кечээ басышкан. Бүгүн дагы басканга бул жагын даярдап атыптыр. Анан басчы басыптыр, макул. Баса берсин. Бирок мен айтканым баягы болуп атат да. Ушуну асфальт баскандын ордуна маселени түп тамырынан мындай башка ушул бир 50 жыл, 60 жыл же жок дегенде 100 жыл ушул жерге кайра ушул маселе көтөрүлбөй турган кылып чечип койсо болот да. Базарды снос кылып чыгарып туруп эле 2 кабат астына парковкасын кылып, мына чекедеги жолго таптакыр жолто болбой турган кылып, биринчи кабатын кайрадан өзүнүн мурда канча квадратта отурса ошончо квадратын берип, керек болсо дагы ашыкчасы менен берип, анан үстүнө жана тамактануучу жайлардын бардыгынын үстүнө чыгарып ошентип койсо болот да. Азыр муну басты, анан эмне болот мындан? Мында чаңыбай калат, болду. Адамдардын буту лай болбой калат, болду. Азыр проблема ал эмес го дейм мен. Көршү туугандар, мына баягы байлар да кыйлашат дегендей, мына баятан бери мен магистралды тарап деле карайт, шаар магистралды гана жакшы карайт, башка жакты карабайт деп сүйлөнүп атпаймынбы, бул жакты мактап атам. Мына киши каяка басып кетти? Ой, айтып коесузбу мына жерди түшүндүрүп? Мына жердин тарыхы кандай? Мына жерде азыр жөн эле мына подвал жатат. Бул курулуп атабы же курулуп алындыбы? Эмне болгон неме бул? Жок, бул жер деген мына жакты көргөзсөңүз, мына эмне бул? мен мына могул үйдөн тургандымын да, Саманчына бирдин. Могул жер деген кантип бийликке жеткирсек болот. Могул жер деген 2000 жылдары кимдер кандай жолу менен алганын билбейм. Ошондон бери мына могул жери ачык. Мындан бир 4-5 жыл мурун тетин үстүнөн бир аял кирип кетти эле да. Скорый келип ызычуу менен алып кеткен. Байкова түшүп кеткенби? Ооба, үстүнөн түшкөндө да. Эч нерсе болгон эмеспи анан? Скорый алып кеткен. Анан эмне болгонун мен тагдырын деле билбейм. Өзү парковка дегенчи өтө эме болот атпайбы? Тартышчы шаар боюнча. Мына мисалыга могул бажыга, могул ишканага келгендер, могул кафеге келгендер бүт партында туруп дворго чейин кирип кетет машинелерчи. Мына мисалы могул местан деле могул шаардык муниципалитет же парковка кылып берсе жакшы болот эле. Ушу ээсин тактаса болот эле да, ушун же мэрияныкы же өзүмдү. Токтосоңуз, бул жер 2000-жылдары курулду деп атасыз, туурабы? Ооба. Курулуптур, макул. Андан кийин бул снос болду да. Жок. Ушул бойдон турат. Недостроенный болуп турабы? Недостроенный, ушул бойдон турат. Үстүнө деген мына могул жерге бир летний кафе кылып бирдеме кылышкан. Бир эле сезон иштеди. Ошондон бери бияк деген эч иштелбей эле турат да. Эми могул жерди карап коюңуздар, бүт кооптуу. Эгерде ушул жерге бирөө түшүп кетсе, ушу баягы эле биздин эле жарандар түшүп кетет, туурабы? Ооба. Муну деген тетиги Индиядан келбейт же Африкадан келбейт. Түштө эле ушу тегерек четтеги жашаган кишилер, жаш балдар деген канча көп балдар биякта. Микрорайон болгондон ойношот келип алып. Ошондуктан ушу маселени мындай биздин городской муниципалитет карап берсе жакшы болот эле. То есть сиздин азыр оюңузча муну көмүш керекпи, снос кылып алыш керекпи же снос кылып же парковка кылып берсин элге. Пайдасы, пайдасы же жок, зыяны өтө көп болуп атат. Эл деген дараткана кылып, мына могул жерде тартып көргөзсөңүз. Дараткана. Кирем, сиз кирбей эле койгуң мына. Так. Бул чоң имарат болуп салынып баштаган экен көрсө. Анан мынанын ичи азыр суу кирип ичи сасып жатат.
Так, бул өтө чоң салынган экен өзү негизи. Мына көрүнөбү экен, көрүнбөйбү экен. Кыскасы мына эки жагынан эки тепкич кылыныптыр. Эки жагынан түшө турган. Ортодон бир жанагы түркүк коюлуптур. Бирок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 метрлик болуп регил коюлуптур. 7 метр регил мунун үстүндөгү нерсени көтөрөбү, көтөрбөйбү. Ал деле стандарттуу эле регил экен. Анан бул коопсуздук жагы деле бир болбогон эме окшойт. Анан мунун ичинде нелер гана болбойт, эми шаардын ичи. Анан жанагы өзү негизи шаар курууда ошого окшогон кооптуу жайларды мүмкүн болушунча алдын алганга аракет кылышат да. Мисалы караңгы жерлерди койбош керек. Анан караңгы токойлорду кылбаш керек. Анан жанагы адам жүрбөгөн, адам баспаган ушундай бир кычык-кучук жерлерди мүмкүн болушунча жоюп туруш керек да. Андай кылбасаң ошол жер баягы наркоманиянын, аракечтиктин, анан болмуш-сомуштар ушул жерди жана байырлап ала турган. Анан ушу жамандыктын мекени болуп калат да. Ушундай бир кырсыктардын, кылмыштардын мекени ушундай жерлер болот адатта. Азыр эми мынау районду өзү жакшы район деп эсептешет. Муну кайсы район деп коет? 11-чи, 12-чи? Жолдун бияк бети 9-чу микрорайон. Бул жагычы? Бияк болсо 10-чу район болот. Бул эми баягы Бишкектин сыймыктана турган элдин баардык куштарланы ушул жерде жашасам экен деген жер өзү. Анан ушунда дагы ушуга окшогон жерди бирөө сатты. Же документи бар, же документи жок. Эгерде жок боло турган болсо, ушунча арыз түшүп атса, мына жердеги адамдар кайрылып атса керек, ошондой бир кырсыктар болуп атса, анан ошону кел ушуну же алдыралы дагы деп туруп бир экскаватордон көп нерсе жок азыркы заманда. Анан ошону менен алдырып эле муну көмдүрүп жакшынакай кылып тегиздеп, жанагы мына жерди ошо мурда бак, наркы бак, ылдыйкы бак ошонун уландысы болсо керек ушул. Же бак тыгып коюш керек. Же болбосо эми парковканын азыр эң жанагы парковкага зар заман. Ошол парковкасын кылып, мына жерде жок дегенде бир 10-15 машина батат экен. Ошентип мына адамдардын көңүлүн жайлап коюш керекпи? Билбейм, эми мэрия, мисалы мен айтып атпаймынбы, байытан бери ушул шаардын мэри өзү кыдырбайт окшойт. Эми ал оштун мэрине окшоп чуркабаса, эртең менен туруп баспаса, кечинде туруп баспаса, шаарды аралап жүрбөсө, аны биз түшүнөбүз. Жок дегенде архитектура деген бар, муниципалитет деген бар, мына жердин көчө комитеттери деген бар, кварталдык комитеттер деген бар, акимдер бар. Эми кызмат өтө эле көп. Кала берсе госстрой деген бар. Ошолор кантип муну берди? Азыр неге бул эмненин негизинде турат? Эмненин негизинде бул бирдеме курулуш керек, же болбосо курулбаш керек? Эгерде курулбаш керек боло турган болсо, анда муну жоюп, ошону убагында ким кыла турган болсо, ошонун мойнуна акчасын илип, сотко берип, анан муну алыш керек да эми. Эгерде жок курулуш керек боло турган болсо, бир ГОСТун бир негизинде ушундай бердик эле, ушундай болгон, бул жерден шаарыбызга ушунча акча түшөт десе, мына жердеги элдер макул болсо, анда аны бирдеме кылып иштетиш керек го дейм да. Анан жөн эле монантип жатса, мына жагынан кирсең, бул жагы кирип кете берсең болот экен. Азыр мисалы бирөө жарымды алып кирип туруп, мына жерде машинасынан сүйрөп түшүрүп, бычактап салып, мунун ичине алып кирип салсаң, эч ким көрбөйт ушуну сасып кетмейинче. Бир жаш балдар ойноп эле кирип көрбөсө, жөн адам көрбөйт да. Эми бийлик эмне үчүн бийлик? Мисалы азыр ушул жердин участковый милициясы деле келип, мына жерди ушундай болуп атат, кооптуу. Бирөө түшүп кетти, жаш балдар ойноп атат. Эртең мына жерде бир кылмыш боло турган болсо, табылбай жүрө бериши мүмкүн, а мунун ичинде жаткан болушу мүмкүн бирөө же бир наркоман. Ал бизге висяк болуп мына жерде тура бериши мүмкүн. Эми ошого окшогон жерлерди алдыртып койбойлубу деп бир участковый милиция бир билдирүү жазбаса, биз баягы вертикал дейбиз, баягы бийликтин вертикал аябай күчөп атат дейбиз. Бирок ал мынага окшогон жерлерге келгенде ал иштебей аткандай болот да, мага сезилбейт. Ошол эми бар болуңуздар.